Күз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылган күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Райым Матраимовго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлердин тизмесине кимдер илинде? Коомчулукта парламенттеги райымчылардын аты аталып, тазалоо талабы коюлууда. Кезинде өлкөнү өнүктүрөм деп Өнүгүү Прогресс партиясын түзгөн Бакыт Төрөбаев бул ирет айыл чарбаны алга жылдырууга киришти. Министрдин алдыдагы иш пландары кандай? Элдик базар болчу, жеке менчикке берилип каралбай калды. Кара жыгаштыктар менчикке өтүп кеткен жерди кайра мамлекетке кайтарууну талап кылууда. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанда туулуп өскөн космонавт Сергей Корсаковго Россия баатыры намын ыйгары боюнча жарлыкка кол койду. Ага мындан тышкары Россия Федерациясынын учкуч космонавты ардактуу наамы тапшырылды. Эл аралык космостук станцияга узак мөөнөттүү учууну аткарууда көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн сыйланат деп айтылат жарлыкта. Корсаков 1984-жылы Бишкек шаарында туулуп, номер 24-мектепте окуп кеткен. Ал өткөн жылдын апрелинде Кыргызстанга Русский дом менен жылдыздарга жол Бишкектен башталат аттуу фестивалга мэриянын чакыруусу менен келген. Корсаков анда Садыр Жапаров менен да жолугушуп, президентке космоско алып барып келген Кыргызстандын желегин белек кылган. Президент Садыр Жапаров бүгүн советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылган күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Өлкө башчысынын кайрылуусунда эрдиги үчүн Советтер Союзунун жогорку мамлекеттик сыйлыктарын алган 247 кыргызстандык жоокер менен кыргыз эли сыймыктанаарын белгилеген. Аны менен катар мекен чегин коргоого дайым даяр эр азаматтарды мамлекет ар тараптан колдоп аларын айтып, камкордук жана сый урмат мындан арыдагы улантыларын кошумчалаган. Кымбаттуу мекендештер жана ооган согушунун ардагерлери, 1989 жылдын дал ушул күнү дээрлик 10 жылга созулган ооган согушу аяктап, советтик армиянын чектелген аскердик контингенти Ооганстандан чыгарылган. Андан бери туура 35 жыл өтсө дагы биз бул күндү ооган согушунда курман болгон мекендештерибизди эскерип, алардын өлбөс өчпөс эрдигине таазим кылып, Ооган согушунун ардагерлерине урмат көрсөтүү күнү катары салтка айлантып келебиз. Бүгүнкү күндө Ооган согушунун ардагерлери мекен үчүн, эл журт үчүн канын жанын аябаган эр жүрөк азаматтарыбыздын башында тураарын баса белгилейм. Алар 1999-2000 жылдардагы Баткен Чоңалай коогалаңында, андан кийинки мекенибиз туш болгон кыйын кырдаалдарда алдыңкы катарда тикесинен тик туруп келишкенин баарыбыз жакшы билебиз. Советтик армиянын чектелген аскердик контингенти Ооганстандан чыгарылган учур сиздер үчүн күнү бүгүнкүсүндөй көз алдыга тартылат. Бул күн сиздер үчүн өзгөчө күн. Ошондуктан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Мекенибизде дайыма тынчтык болуп, бакубатчылык өкүм сүрсүн. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, Бишкектеги мүлктөрүн легалдаштырганын жарыялады. Мамлекет башчысы өз сөзүндө кирешени легалдаштыруу боюнча былтыр кабыл алынган мыйзам ушул жылдын 1-июлуна чейин күчүндө болорун. Андан кийин ал мыйзам иштебесин эскертти. Ошондой эле мыйзам бай жарандар капиталдарын чет жерлерге кармабай өлкөгө алып келсин. Накталай акчаларын биздин банктарга салышсын. Өзүбүздүн экономикабыздын пайдасына иштесин деген максатта кабыл алынганын түшүндүрдү. Аны менен катар өзүнүн легалдаштырылган мүлкү тууралуу маалымат берип өттү. Президент 2005 жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнөн келгенин айтып, 2005 жылдан баштап салган имаратынын кандай багытта колдонулганы боюнча маалымат берген. Албетте жогоруда айткандай, менин имараттарымда мурда башка бирөөлөргө катталган эле. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп
биринчилерден болуп легалдаштырдым, деди мамлекет башчысы. Президенттин айтымында мүлктөрү 20 миллион доллардын тегерегинде болгон. Аларды легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төгүп берген. Мыйзамдын талабы ушундай. Чет өлкөдө каткан акчаларым жок. Болсо аларды да алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун деп кошумчалады мамлекет башчысы. Ошондой эле өлкөдөгү бай адамдарга кайрылып, мүлктөрүн легалдаштырууга, башка өлкөнүн банктарындагы акчаларды Кыргызстандын банктарына которууга чакырды. Президент капиталдык коопсуздугуна мамлекет кепилдик берерин билдирди. Кумтөрдө алгачкы жолу алтын жер астынан казыла баштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев президенттин администрациясынын кырдаалдык борборунда Кумтөр кенинде алтынды жер астынан казып алуу боюнча долбоорду ишке киргизүүгө старт берди. Адылбек Касмалиев бул кенди казуунун мындай ыкмасы алтын өндүрүүнү көбөйтүүгө, ошондой эле экологияга анын негизинде мөңгүлөргө тийгизген терс таасирин азайтаарын белгиледи. Биз бул долбоордун экологиялык маанисин жана экономикалык натыйжалуулугун эске алуу менен ийгиликтүү ишке ашырылышын чыдамсыздык менен күткөнбүз, деди ал. Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Бартабасовдун айтымында алтынды жер астынан казып алуу боюнча адистер тарабынан иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемеге ылайык. Бул ыкма экономикалык натыйжалуулугун көрсөтүп турат. Алдын ала маалыматтар боюнча жер астынан казуу ыкмасын колдонуу менен 115 тонна алтын алууга болот. Чындыгында Кумтөрдү биз мамлекетке алганда мына ушу кенди жер астынан иштетүү ыкмасын өтөбүз деп убада бердик элек. Мына бүгүнкү күндө ушу убадабыз ишке ашты да. Бул ыкмага өтүү бир гана Кумтөр кенинин инфраструктурасын сактап калууга эмес, бул биздин ыйык мөңгүлөрдү сактап калууга чоң өбөлгө түзөт. Баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктап, ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалап кетет элем. Райым Матраимов менен байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынып, коррупцияга аралашкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Бүгүнкү күндө УКМК Райым менен табакташ болгондорду четинен камап жатат. Атайын кызматтын мындай кадамдарын колдогон коомчулук парламенттеги райымчы атылгандарды тазалоо талабын коюшууда. Алардын баш сабында бир тууганы Искендер Матраимовдун эл өкүлү болуп отурууга моралдык укугу жок экени кошумчаланды. Элдин үнү кийинки материалда. Кыргызстандын территориясында Райым миллионун 1 сотук жери калбайт. Баарын мамлекетке өткөзөбүз. Эми ал миллион болуп кыйын болбойт. Жөнөкөй адамга окшоп, силерге окшоп жөнөкөй болуп жүргөнгө милдеттүү. Райым Матраимовго байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынат. Мындан ары Матраимовдун мафиясы болбойт. Анын бизнес чөйрөсүнө аралашкандар ага ини жердеш тутунган. Тарапташтарынын коррупциялык иштерине аралашкан аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Көлбаев жана Райым Матраимовго байланышы бар 202 мамлекеттик кызматкер иштен алынып жатканын маалымдаган. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Эч кандай бандиттер, ОПГшниктер, смотрящийлер, положенистер, ворлор деген болбош керек биздин мамлекетибизде. Болом дегендерди, же болбосо мен ошо кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, мен деген чорныймын, дагы башка дегендердин баштыгын башын кесебиз. Ачык эле айтайын. Бирөөсү башын көтөрүп көрсүн. Райым миллион менен байланышы барлар кимдер? Парламенттеги райымчилерди тазалоо башталдыбы? Алардын катарына депутат Абдыбаха Борунбаев илинген сыягы. Жогорку кеңешке Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат болуп шайланган Борунбаев кечээ 14 февралда мандатынан ажыратылды. Анын аты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупциялык ишинде аралашкан. Коомчулуктагы Матраимовду жерип коррупциялык схемаларга айыптап келет. Аны менен табакташтарды мамлекеттик кызматтардан тазалоо иши калк арасында колдоого алынууда. Райымдын артынан ээрчиген жоон топтор парламентте жана башка мамлекеттик кызматтарда иштөөгө моралдык укугу жок экендиги айтылууда. Жемкорлугу аркылуу депутат болгондор көп. Мына Нарматова бар, Осмонов бар, Атазовтар жүрөт. Ушулар деле ошонун жардам аркылуу депутат болуп баргандар да финансировать эткен, башка кылган. Эми тазалагандан кийин улар өзүнүн намызы менен эле кой, биз дагы аралашып калдык эле. Бул иш тазаланбайынча болбойт окшойт эле чыгып кеткен оңбочу да. Аерде отуруштун кереги жок аларда. Муну колдоп жүргөн Надира Нарматова деген эжебиз бар. Атазов деген үкөбүз бар.
Turmuşu böyle bu Jogorku Kengеште oturgandığı çınını aytkanda bu Jogorku Kengешке abroy alıp kelbeyt. Bular özlörünçele sekin çıkıp ketkendigi ketse öte sonun bolmakta. Жақын жиекжаттары, саналаштары дегендей, бірге іштегендері, әлбетте алар жооп бериш керек да. Алар жооп бериш керек. Эгер де şu Raim Mataraimовтун коррупциялык ишине тиги ошол жерде отурган депутат агасы Искендер Матраимовтун кошкон салымы болсо, же болсо ошо чогулуп иштеген бир маселелерди чечип, ошолорду сөзсүз жоопко тартылыш керек. Муну менен катар Раим Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимовдун аты аталып депутаттык мандатын тапшыруусу керектиги айтылууда. Анын тегерегиндегилер тазаланып жатканда бир тууганын көмүскөдө калтырууга болбойт. Бул башкаларга үлгү болмок дешет. Искендер ажерде өзү авторитет бир туугандардын арасында. Булар бир топ бир тууган да. Ошолордун арасында бардык иштерин өзү кылчу. Бүгүн мунга кеңешпей иш кылган жок Раим. Билет кайда экенин. Ал мындай Боромбаевтан тажрыйба алышып, ушундай өзүлөрү азыр мандатын чакырып, кайра берип, мандатын тапшырып туруп, следствияга жардам берсе жакшы болор эле. Өзү эгерде өзүнө баа берсе, өзү мен мандатын тапшырып кетип калса, бул эң жогорку адамгерчилик сапат. Өзүнө өзү баа берген сапат болуп, эл арасында мыкты инсан экен деп бааланып калмак. Бирок ага карабастан дагы эле отурат. Мен оюмча бул коомчулуктун пикирин эске алып туруп, өзүнө баа берип, отставкага жолосом мандатын тапшырып кетсе жакшы болмок. Ушу бир тууган агасы бар, эми булар болгон да убагында. Коррупцияга ошол аны өз калоосу менен мандатын тапшырып эле кетип калыш керек болчу да. Моралдык укугу жок да азыр отурганга. Мисалы үчүн кечегинде өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир тууган иниси кармалды, агасы. Границадан өтүп, буга мурун иши, кылмыш иши бар болчу. Эми бул мамлекетти бир кландарга бере турган мамлекет эмес да. Биздики ар бир жаранга иштей турган, ар бир элдин өзүнүн укугун коргой турган мамлекет болот да бул. Ошон үчүн мен бул бийликти 100% колдойбуз. Кезинде Раим Матраимов бажы кызматында коррупцияны гүлдөтүп, ал жердеги кызматкерлерди дагы өзүнө табакташ кылган. Соңку жылдарда барынын бети ачылып, ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан кызматкерлер четтен жоопко тартылууда. Буга чейин ал бажыда коррупциялык схема түзгөн мойнун алып, 2 миллиард сом төлөп берген. Бүгүнкү күндө ага издөө жарыяланып, анын бардык мүлкү мамлекетке алынууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Ат башыда Көлбаевдин адамдарына тиешелүү жер жана объектилер мамлекетке кайтарылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети атайын операция маалында өлтүрүлгөн Кыримтөбөл Камчы Көлбаевга жакын адамдарга таандык Ат башы районундагы Аксай өрүнүндөгү Борбор Азия аңчылык клубу жоопкерчилиги чектелген коому мамлекетке кайтарылганын билдирди. Атайын кызмат 15 январда билдиргендей, атылган ишкананын 76.626 гектар жер аянты жана 37 миллион сомго бааланган курулуш объектилери болгон. Анын баары мамлекетке өттү. Анда Көлбаевдин көзөмөлү астында анын адамы Борбордук Азия мергенчилик клубунун жерин коркутуу жолу менен төмөндөтүлгөн баада алган айтылат. Жер жана курулуш объектилери мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөрүлүп берилген. Ал эми баалоо экспертизасынын жыйынтыгында Борбор Азия аңчылык клубу ЖЧКсынын бардык объектилеринин базар наркы 37 миллион сомдон ашык экендиги аныкталды деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы акшынын жаранынан акча талап кылган деген шек менен кармады. Мекеме 14 февралда тараткан маалыматка ылайык 2023 жылдын декабрь айынын аягында акшынын жараны облустук милиция бөлүмүнүн башчысына зордукту, коркутуу жана шантаж кылуу фактысы боюнча Кыргызстандын жаранына чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок ал арыз жазылган адам менен келишип алып, акшынын жаранынан 2 миллион сом талап кылганы аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, милиция кызматкери акчаны ортомчу киши аркылуу алууну көздөгөн. Тергөөдө акчаны алуу үчүн келген жаранды облустук милициянын бөлүм башчысы
башчысы жеке автоунаасы менен алып келгендиги, ал жогорудагы жаранды кармоодо кылмыш болгон жерден качып кеткени такталган. Кылмыш ишин тергөө УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы 13 февралда пара талап кылган деген шек менен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ишкерлерди криминалдык топтор тарабынан коркунуч жаралган учурда кайрылууга чакырды жана байланыш номерлерин ачык жарыялады. Ведомстводон белгилешкендей, кимде-ким криминалдык топтор менен коюн колтук алышып, бирге бизнес кылып, бизнеси менен бөлүшүп же ай сайын бизнесинен отметка кыла турган болсо, анда мыйзам чегинде жооп берет. Эгер кокус криминалдык топтор бизнесмендерден, ресторан ээлеринен, завод фабрикаларынын кожоюндарынан криминалдар дан сурап келе турган болсо, анда дароо УКМКга же ИИМге кайрылгыла. Түп тамыры менен жок кылабыз. Мындан ары Кыргызстанда криминалдык топ деген түшүнүк болбойт деп айтылат маалыматта. Бишкектин Сүйөркулов көчөсүндө орун алган көп кабаттуу турак жайдын жашоочулары бүгүн наразычылыкка чыгышты. Маалыматка караганда аларга Бишкек мэриясы тарабынан 1 мартка чейин мөөнөт берилип, турак жайды бошотуу талабы коюлган. Буга себеп атылган имаратта жашоого болбойт деген менен тургундар өз учурунда батир катары миллиондогон каражатка сатып алышкан. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жаныма кол салууга даярмын. 5-этажда мен лично секирем. Акыйкат издеп зарка акшап жаткан бул жарандар Бишкектеги Сүйөркулов көчөсүндө орун алган көп кабаттуу турак жайдын жашоочулары. Алар мында нааразычылыгын айтып, президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден адилеттүү чечим сурап кайрылуу жолдоп жатышат. Арыздануучулардын айтымында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев 9 февраль күнү турак жайды 1 мартка чейин бошотуп коюу талабын койгон. Балдарымдын үй бүлөмдүн атынан суранып кетем, биз ушундай азыр жаман кырдаалда турабыз. 1 мартка чейин выселение деген уведомленияны берип кетти. Биз азыр ушундай кырдаалда турабыз. Коркунуч менен биз түн уйкубуздан калып, в общем, биз аябай жаман состояниеде турабыз. Биз сиздерден жардам сурайбыз. 7-этаждан, 3-этаждан 2 квартира алганмын. Ушулардай болуп эле мен деле ушу күйүп турамын. Азыр коркунуч. Мына биздин аткаминерлер мыйзамдуулукту талап кылып атат. Бирок мыйзамдуулук бир тарап болуп атат. Арыздануучулардын айтымында алар бул турак жайды араб инвесторлордун каржылоосунун астында Квартал строй курулуш компаниясынан миллиондогон каражатка сатып алышкан. Аталган компания жетекчиси катары Асыл Талипова көрсөтүлүп, учурда ал соттун чечими менен абакта жатканы маалымдалды. Бул окуядан кийин эле турак жай Нуржанат ЛТД компаниясына карап калганы, анын ээси катары Нуржанат ысымдуу жаранга өткөндүгү да кабарланууда. Учурда кала башчылыгы документи негизинде Нуржанат аттуу жаранга таандык экендигин ырасташат. Бирок жарандар буга эмес, алар бул жагдайда алишемдик алдамчылык деп баалап чара көрүлүүсүн да талап кылып жатышат. Ошол эле учурда имарат негизинен жашоого болбой тургандыгы, документке ылайык бул жай соода борбору катары салынгандыгы да айтылды. Ошондо биз албайт болчубуз. Лалафодо бүт жерде бар болчу объявлениясы. Соода борбор экенин келгенде көргөнбүз, бирок мен жашап аткан үйдө бардык ыңгайлашуулуу бар. Соода борбор эмес, азыр кирип көргүлө. Андан кийин эле документ апартамент деп договорубуз бар, сатып алганбыз. Эмне үчүн рекламасын илип койбойт? Ушул жер торговый центр деп илип койсо, биз кайрылат элек да ошол фирмага. Ошонусун илбейт дагы 5 жылдан кийин ага жери сговор болушкан, жана Квартал строй менен ага саттырган. Ал компаниянын генералин билет, заранее судимый экенин макулдашат да ошого саттырып туруп, аягында кайра өздөрүнүн пландарында концерт үчүн бизди выселять эткен атат. Мындай алешемдиктерден улам өз акчасына батир сатып алган арыздануучулар бийлик өкүлдөрүн көңүл буруп, адилеттүү чечип берүүнү суранышууда. Эл баскынчы эмес! Эл баскынчы эмес! Элге чечилсин! Элге чечилсин! Талаштуу жагдайда турган бул имарат соода борбору катары салынганы менен 4-кабаттан 9-кабатка чейин жашоого ылайыктуу экени айтылат. Мынакей Сыргабыл Рыскул, мен Квартал строй кол коюп берип сатып атат. Мэрдин айткан видеолорун деле көрдүңөр да. Силер захватчысы каракчыдай болуп келип басып алгансыңар да. Биякта жашоо мүмкүн эмес да деп эле атпайбы? Жашап атабыз.
Ана мисалы үчүн суу светти өчүрөбүз, суу светти мисалы үчүн биз коммерческий баада төлөп атабыз. Унчукпайлы. Эчтеке деп эле, мисалы коммерческий баада төлөйбүз да. Бул наразычылыктан улам Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев Бишкек мэриясынын аталган ишке тийиштиги бар бир нече адистери да келишти. Алар эл менен баарлашып, жагдайды түшүндүрүүгө аракеттеништи. Бул жилой помещение эмес, аны прекрасно билесиз. 5-этаждан үйдө жилой эле. Ман жаза силер мындай түшүнүңүлөр. Мындайда. Апартамент менен квартиранын айырмасы өзүңөр деле ачып көрүңүлөр. Апартамент деген эми уксаңыз байке, мен сүйлөп берейин. Апартамент деген бул нежилой помещение. Ближе, эми өзүңүз ачып карап көрүлөчүсүз эмеден. Квартира деген бул жилой помещение. По проекту план типового этажа, бияктан 9-чы этажга чейин бүт баарын мынакей өзүңөрдөр эметип көрсөңүз болот. Балкон, бутик деп жүрөт 24 биякта. Эч кандай спальный, гостиный деген жок да биякта. Шаардык мэриянын маалыматында аталган имарат жеңил реконструкциянын негизинде 2016-жылы соода борборун куруу максатында уруксаат берилген. Деген менен курулуш башка багытка бурулуп элге сатыла баштаган учурда бул жагдай тургундардын аргасын кетирип жатат. Жыйынтыгында атайын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынып, анда жети жаран жашоочулардан Бишкек мэриясынан Октябрь милициясы, социалдык өнүктүрүү жана бир нече өкүлдөр иликтебей болушту. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Мели киргизиштер. Мурда элдик базар болчу. Кайра элге бергиле. Мындай талабы менен Аксы районунун Каражыгач айылынын тургундары чогулду. Эски базардын жери 2005-жылы жеке менчикке сатылып кеткен. Бирок ошол убактан бери толук кандуу иштетилбей, каралбай калган. Мындан улам жергиликтүүлөр ушул жерди кайра муниципалдык менчикке өткөрүп, коммерциялык максатта иштеткенди талап кылууда. Элдик базар кылып, элдин базары болду. Мурун базар болчу элдикке. Мыйзамдын чегинде алып туруп, айлап өткөрүш керек. Мындай талабы менен Аксы районунун Каражыгач айыл аймагынын тургундары чогулду. Алар мурдагы базардын жеке менчикке берилип кеткен жерин кайра муниципалдык менчикке өткөрүп, базар кылып иштетүүнү талап кылууда. Башка элдердей болуп туруп эле ушул жердеги базарды өзүбүзгө алып, мамлекетке, өкмөтүбүзгө түшө турган кылып эмеш керек. Бир эле эмес, бардык базарды ушундай кылып текшерип туруп, кайсы жакка кетип атат акча, ушуну карашыбыз керек. Biz tarixini aytıp büttük. Biz hem kelecekteki bola turgan, жасай turgan işti baştaşımız gerek. Bu pazarda alış gerek. Mıyzamdın çekinde alıp durup aylak ötkörüş gerek. Alan bu oşol egel mıyzamdılık tuğra ola turan bolsa, mına aylak ötürat. Bunu sıraz ele emek alıp aylak öttün karağını alıp. Mına özgür gördüңөр, biz iştep turganda kanday tazalay. Atır mı yerde karazыңар. Адам bu uyalasın, kardeşim. Adam uyalat. Бул 68 сотук жер 1980-жылдары базар болуп түзүлүп, бир канча убакыт иштетилген. Кийинчерээк 2005-жылы жеке менчикке берилип кеткен. Андан бери базардын ишмердүүлүгү токтоп, жери бошоп каралбай калган. Мындан улам жергиликтүүлөр кайра кайтарып алуу маселесин козгоп жатышат. Мынча бир сотук жери дагы 1 метр квадраты дагы баланчаныкы деген жер жок болчу. Жалпы базар болчу. Онун ар жагында сас болчу. Аягында кургатып, багы андан эме кылып бир почти 2 гектар ашык 3 гектарга жакын жер болчу. Тияк багы бир. Эми азыр бүт бут коерго эч ким жок. Бүт менчик. Элдин талабы бул базарды элдик базар кылып менчикке, мамлекеттик менчикте болсун деп атат. Ошонон бери көңүл кош болуп тазаламай туруп, мыйзамсыз жакшакка мыйзамы жок неме кыла турган болсо, жокко тарткыла. Элдик базар кылып, элдин базары болчу. Мурун базар болчу элдикке. Таптаса болчу. Бозосуз да ушул жерде башкасы жерде болчу. Жаркырап турчу элек сакор. Эми болсо эл көйгөн сайын кара ыплас болуп бүттү. Базардын жери мыйзамдуу түрдө сатылганын, мамлекеттик актысы берилгени элдик чогулушта айтылды. Алдыда жеке менчик ээси жердин аянтын тактап болгон соң соода түйүндөрүн салууну, жерди коммерциялык багытта иштетүүнү максат кылууда. Көз актыны мен алганмын, ошо башында туруп алганмын. Анткени базарда алган бала ошол убактан менин убагымда качып болуп кетип, ошо алып аткан убагында да ошондой болуп калган. Анан неменин көз актыны алып базарга алганбыз. Базарга эч кимдин тиешеси жок эле. Жөн эле райпатрат жайсы менен бирдикте ошол бааланып, анан кийин ошо
неменин мыйзам чегинде эле базар болгон болчу. Мага өткөндө бул документтин 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде ушул чек аралардын баардык жерлерин чыгарып атамыз данный моментче. Бул жерге здание чөт, чоң зданиялар чөт. Ишке келет Кудай кааласа. Могул жерди бүгүн эртең баштайбыз деп атканбыз өзү делечи ремонттучу секин деп. Могул чоң здание төрткө ортосундагы ал сноско келет. Могул зданиялар сноско келет дагы бул жерге зданиялар курулат полностью. Чогулушка ошол учурда кызматта турган адамдар, Аксы районунун акиминин орун басары, тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү катышты. Ошол бул жерде 68 содука 2005 жылы керек жарак коомунун балансынан ошол Алимбеков сатып алган экен. Андан кийин 2006 жылы айыл өкмөттүн токтому сессиянын чечими бар. Ошонун негизинде кызыл китеп алган. Андан кийин ал киши өтүп кеткен. Анын наследниги Нурсултан деген баласы болгон. Нурсултан азыр бүгүнкү күндө Жылдызга дарит этип койгон. Бүгүнкү күндө Жылдыздын намында Красный кнеге турат. Мурдагы историясын көтөрүп, кандай болуп өткөн, купли продажа жана башкалары болгонбу? Азыркы угушубуз боюнча айыл өкмөттөн дагы айылдык кеңештен да токтом чыккан деп атат. Эми ошолорун биз да көзөмөлдөп турабыз. Тиешелүү службалар карап чыгат. Жыйындын аягында протоколдук токтом кабыл алынып, 2 тапшырма коюлду. Ага ылайык маселе эми тиешелүү органдар тарабынан текшерүүгө алынат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Быйыл Кыргызстанда өндүрүлгөн 60 продукция экспортко чыгарылат. Экспорттун алдында алгач алардын сапатын жакшыртуу зарыл. Ага кошумча бул жылы дыйкандарга картошка менен пахта эгүүнү азайтып, буудай, кант кызылчасы жана май өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүү сунушталууда. Андан сырткары кайра иштетүү тармагына көңүл бурулуп, анын алкагында 100 долбоор түзүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Деги эле алдыда айыл чарба министрлиги тарабынан аткарыла турган иш пландардын жыйындысы кийинки материалда. Мындан ары айыл чарба жаатына өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир дыйкан фермерлердин эккен эгиндеринин саны эмес, сапатын жогорулатуу күчөтүлөт. Андыктан өкмөт дыйкандарды мээнетти жана каржыны көп талап кылып, бирок сата албай, же кетирген чыгымын актай албай калган эгиндерди азайтууга үндөөдө. Бул үчүн учурда аймактарда атайын адистер бөлүнүп, иш алып барылат. Бул тууралуу айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Ар бир бала бизде министерство бир бала уже конкретно дайындап. Сен клубника жооп бересиң, сен пиязга жооп бересиң, сен сабызга жооп бересиң, сен шекерге жооп бересиң деп баардыгын байлап койду куратор болуп. Мына ушул негизинде алар аналитика жүргүзөт, аналитика негизинде анан биз ушу жасайбыз. Мисалы сиздерге биз азыр бир айдын ичинде мен карап атам, бизге импорт келе турган кайсы товарлар көп келе атат. Мисалы тоок этин импорт абдан көп келип атат. Тойдун маселе абдан көп келип атат. Бизге азырына карасам дагы 7 миллиондой көчөттөр келип калды. Көчөттөр. Эмне үчүн биз аны жасай албайбыз? Мына аналитика жүргүздүк дагы биз жок. Мына ошол басым жасайбыз. Ошондой эле быйыл айыл чарбасын каржылоо 12 долбоорунун алкагында дыйкандарга 7 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилери маалымдалган. Ага улай Кыргызстанда өндүрүлгөн 60 продукция экспортко чыгарылары пландалса, кайра иштетүү тармагына көңүл бурулуп, бул үчүн 100 долбоор даярдалган. Biz özümüzün negizin birinci özümüzün günölü de tavsiyeyiz. Ankendi biz balıkta biz sertifikasyonu tura emес жасаптыр. Өсүп аткан, өстүрүп аткан жерден biz талаптарды дал келбеген процедураларды аткарган экенбиз. Ошон үчүн biz өзүбүз биринчи biz өзүбүздүн бул жерде мындай эрек талашпайбыз. Ошон үчүн мен жогоруда айтып кеттим. Ветеринардык талапка жооп бербеген болсо жабабыз. Мейли ал көлөм азайып кетиши мүмкүн. Бирок biz сапаттан башташпайбыз да. Ушунда сапатыбыз жакшы болуп баштаса, анда ошондо анан бизден спрос болот. Ага катар айыл жергесинде жүргөн жумушсуз жарандар же мал чарбачылык менен алектенгендер үчүн да айыл чарба министрлиги атайын сунуштарды иштеп чыгышкан. Андыктан алар атайын топторду түзүшүп, сүт же эт азыктарын алууда иш пландарын алып келишсе, аталган министрлик тарабынан документке ылайык жардам көрсөтүлөт. 50ден кем эмес, 30дан кем эмес бир ферма түзүп, ошол жерге биз уюштуруп берелик силерге. Мындай мобилдик сүт сай турган оборудование берелик. Сиздер кол менен сабап алгачы, биз оборудование берелик. Ошону сиздер ошол жактан анан кийин танкер алып берелик. Танкердин негизинде анан сиздер
машинаны алып берген, машинаны анан жеткизгиле заводко түз байланыш. Бул долбоор. Мындан сырткары министрлик президенттин тапшырмасы менен жүн жана терини кайра иштетүү жаатында да иш пландарды түзүүдө. Анда алдыда жүндөн атайын жамынчу төшөнчүлөрдү тигүү станоктор орнотулууда. Фрунзе заводунун Кыргыз индустриянын ишканасы бар, ошол жерге станокторду коюп атабыз азыр. Ушул жүндү жууй турган, анан кургатылган, анан тыта турган, анан кийин ушул жүндөн одеяло тиге турган, төшөк. Ушул станокты коюп беребиз. Бул мындай айткандай, мындай показательный, ошо айтып коючу, показательный. Анан бүт акимдерди жана райондордун айыл өкмөттөрүн чакыралар. Мына ушундай биз сиздерге долбоор көрсөтүп беребиз. Ошол кайер жерде жүн көбүрөөк чыга турган болсо, ошол жерге коюлат. Бул $10 000 цех деп коет да. Ушул масштаб берди. Буга чейин сын пикирден арылбаган Айыл чарба министрлиги бул ирет алгылыктуу иштерди аткарууну убадалоодо. Ал Тургай статистика комитетинде документте көрсөтүлгөн цифраларды окуп, дыйкандардын отчету менен эле чектелип келишкенин министр өзү дагы моюндайт. Тамак болуш керек деген ойдо айтылды да. Мен да өзүм да карап чыктым. Биз чынында көп сын пикирлер айтылат. Биздин Кезинде дыйкандарга МТСтерди түзүп, өлкөнү өнүктүрөм деп Өнүгүү партиясын түзгөн Бакыт Төрөбаев бул ирет министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен катар Айыл чарба министрлигин башкарууда. Анын бул жолку убадалары алдыда кандай ишке ашырылат, көз салып турмакчыбыз. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек. Кыргызстан чет жака 10 000 тонна жаңгак, 400 тонна маңыз экспорттойт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Кыргызстанда быйылкы жылы жаңгактын түшүмү мол болгону менен баа 2 эселеп арзан болду. Бул өз кезегинде дыйкандардын наразычылыгын жараткан. Ал эми экспорт боюнча мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын уккан дыйкандар жаңгактын баасы көтөрүлөт деп үмүт артып турушат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Кытайга жаңгак экспорттоо боюнча келишим түзүлдү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Келишимдин алкагында жалпы 10 000 тонна жаңгак жөнөтүлөт. Январь айында анын 5 000 тоннасы жиберилген. 10 000 тонна Кытайга деген бул келишимди мен түздөн-түз биздин министрликте бул жардам бергенбиз. Быйыл биз бираз бизде жаңгак боюнча, өзү негизи дүйнө боюнча жаңгак боюнча быйыл баалар түшүп кетти. Биз Кытайдан келип жаңгак бул жактан чыгып кетчи, быйыл биздин жаңгагыбыз Кытайга чыгып кетти. Биз ошонун баардыгын түшүнүп, анан кийин Жалал Абаддагы ишкер Ильяс деген жигит ишкер кайрылып, биз ага Кытайга бажы кызматына Сайфер деген рейстерин киргизе алдык. Анан биринчи машиналар уже статистика отчет берип атат. 500 тонна биз киргизе алдык да. Туркия мамлекети менен 400 тонна маңызга келишим түзүлгөн. Азыркы тапта анын 200 тоннасы экспортко чыкканы маалымдалат. Ал Сузак районунун Багыш айыл аймагында жайгашкан Шахтан логистикалык борборунда даярдалууда. Жаңы жылга чейин бир 5 тоннага жакын жаңыкты Өзбекстанга бердик. Контрактыбыз бар эле, эми бир 400 тонна маңызга клиентибиз бар. Жарым бердик, жарымын дагы бул Турцияга кетет. 150 сомдун айланасында сатылып келген жаңгак бул жылы килограммы 30-40 сомдон бааланып калды. Баанын төмөндөшү дыйкандардын наразычылыгын жаратты. Акыркы учурлары жаңгакты экспорттоо боюнча мамлекет тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын уккан дыйкандар баасы да көтөрүлөт деп үмүт артышууда. Унчалык арзан болгон эмес, быйыл өтө кор болду. Дыйкандарды деле карап турсаң бир чети боору ооруйт. Терген менети деле акталган жок, кеткен расходу деле кээ акталган жок. Биз деле угатабыз, эми Турцияга 400 тонна деп Кытайдан да келетми иште угатабыз, бирок бизге бир да жолуккан жок андай адамдар. Жалал Абад облусунда жалпы 35 000 гектар жаңгак токой бар. Бул жылы 8 000 тоннага жакын түшүм жыйналган. Чет өлкөгө жаңгактын өзүн жана маңызын экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Ал эми четтен суротолап көп болсо, баасы да жогорулашы күтүлүүдө дешет жергиликтүү бийлик. Дыйкандардын сатуусунда бул ар ким жеткирип, логистикалык центрге жеткирсе да болот. Жолдогу алып сатарларга менен да байланыш ошонун кызматын пайдаланса да болот. Жаңгактын өзүн сатып алуулар болуп атат. Маңызында жеке ишкерлер Өзбекстан менен сатуулар болуп атат деген маалымат бар. Инвесторлор дагы сырт мамлекеттерди алып атканына байланыштуу
баанын түшүп кеткендиги анык. Баа боюнча канчалык бизге чет өлкөлүк инвесторлор келсе, ошончолук баанын жогорулашы күтүлөт. Жылына дүйнөдө 1 миллион 300 000 тоннага жакын маңыз жээлет. Анын көпчүлүк пайызын Кытай Эл Республикасы толтурат. Кыргызстанда быйылкы жылы жаңгактын түшүмү мол болгону менен бай 2 эселеп арзан болуп, дыйкандардын наразычылыгын жараткан. Ал эми адистер болсо дыйкандар көбүрөөк киреше көрүш үчүн таңгактаганды үйрөнүшү керектигин айтып келишет. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл булансын, саламатта туруңуздар.